Gülükөнүн жана жарым гүлүкөнүн пайда болушу. Бир тектүү оптикалык чөйрөдө жарыктын түз таралышынын себеби гөлөкө жана жарым гөлөкө аркылуу түшүндүрүлөт. Экранда нурга тоскоол болгон нерсенин артында гөлөкө зонасы кантип пайда болгонун көрсөтөт. Нерсе тунук эмес болгондуктан ага түшкөн жарык нурун өткөрбөйт. Жыйынтыгында гөлөкө пайда болот. Гөлөкө бул булактын жарык түшпөгөн мейкиндиктин аймагы. С, А, Б түз сызыгы жарыктын нуру нерсени А чекитинен өтүп, экрандагы Б чекитине чейин уланат. Аналогиялык жол менен С чекити алынат. Б жана С чекиттеринин зонасына жарык тийбейт. Эгерде жарык түз таралбаса, анда гөлөкө пайда болбойт эле. Кийинки тажрыйбада тоскоолдукка эки жарык багыт алып, тар бурчта кесилишет. Экранда тоскоолдуктун артында үч бурчтуктун формасында толук гөлөкө көрүнүп турат. Бул жерге эч бир жарык булагынан жарык түшкөн жок. Ошондой эле биз тараган аз жарык сызыктарды көрүүдөбүз. Бул жерге жарык булагынан жарык нуру бир аз түшүүдө. Бул жарым гөлөкө. Жарым гөлөкө бул мейкиндикте жарык булагынан толук эмес, жарык түшкөн аймак. Өткөрүлгөн тажрыйба жарыктын түз таралаарын көргөзөт. Экрандан жарык булактарынын жарыгы толук эмес тийген аймагын көрүп турабыз. Ошондой эле кээ бир аймагына жарык булагынан жарык түшкөн жок. Жарыктын тунук эмес нерсеге тийиши, гөлөкө жана жарым гөлөкөнүн пайда болушу, толук жана толук эмес күндүн тутулуусу дагы түшүндүрүлөт. Жер менен күндүн ортосуна ай турган мезгилде күн тутулат. Бул мезгилде айдын толук гөлөкөсү жер бетине түшүп, күн тутулуу болот. Үстүнө жарык нуру аз тийген жерге толук эмес күн тутулуу болот.